Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убак кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына менин бүгүн дагы студияда өзгөчө аял зат отурат. Дүйнөнү дүңгүрөткөн, атагы далайга кеткен, даңкы далайга жеткен, дүйнөнүн бүт булуң бурчунун баарын кыдырган, легендаларга толгон эжебиз Зинайда Караева, филология илимдеринин доктору, профессор, учурда эл аралык Кыргызстандагы эл аралык университеттин чет тилдер факультетинин филология бөлүмүнүн кафедра башчысы болуп иштейт. Учурда эжебиз мен 70 деп ойлоп аткам, көрсө 75 жашка чыгыптыр. Эже кутман курагыңыз кут болсун. Ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө Кыргызстан эл аралык университетинде жакшынакай болуп иштеп жүрөт. Себеби керектүү кишилерди ошентип мынакей эл менен эл болуп жаштарга насаатын берип жүргөн эжебиз. Зина эжебиз англис тилинде түш жооруйт. Кош келдиңиз эже студияга. Мен жогоруда айтып кетпедимби, эже тааныштырып аткандачы. Эми канчалык чын калп экенин билбейм. Бирок Америкада жашаган деп айтышат сиздичи. Америкада Fulbright деген программа бар. Атайын окумуштуулар үчүн, кандидат науктар, докторлор үчүн. Азыркы ошол программа магистранттарга да берилип калды. Ал программада Fulbright деген сенатор өзү өтүп атканда бүт акчасынын байлыгынын баарын дүйнөлүк окумуштууларга арнап кеткен экен да. Ушул Америкага келип, өзлөрүнүн дагы изилдөөлөрүн жасасын, биздин изилдөөлөрүбүздү да көрсүн, кыскасы Американын илимин байытуу максатында баягы сенатор киши бүт баардык акчасынын баарын мамлекетке өткөрүп, атайын дүйнөнүн окумуштууларын чакырууга арнап кеткен да. Анын жарым жылдыгы бар, 1 жылдыгы бар, ар кандай бүт сфера боюнча бар. Ошондо биз 1 жыл барып жашап келдик. Ошол Fulbright программа менен стипендия айына $6000 болчу анда. Жакшы эле да, 12 айга $6000. Биринчи барганда эле 6 айдыкын берип коет. Ошол кайсы жыл болот эже? 2012 жыл. Анда миллионер болуп келген турбайсызбы Кыргызстанга? Эч нерсеси жок келдик. $1000 менен гана келдик. Себеби качан дагы келебиз деген ой менен бүт 17 штатында болдук Американын. Американы бүт кыдырдыңыздар. Сиз өзүңүз элеби же дагы үйдөгүлөрдөн бирөө жарымды ээрчитип алдыңыз беле? Жолдошум менен ал бул программанын дагы бир жакшы артыкчылыгы үй бүлөсү менен барса болот, балдары менен барса болот. Аларга да төлөнөт акча. Аларга да бүт шартты түзүп беришет. Мен жолдошум менен бардым. Ага дагы стипендияга төлөп, соцстрахование деп коет, ансыз кыйын даярда. Аны дагы төлөп берди. Кыскасы ошондо эже ушул программа мененчи сиз эле бардыңызбы же башкалар да бардыбы? Жок, башка баргандар толтура. Мен 5 жыл катары менен заявка берип аттым да, катышам деп. Ошо улам өтпөй калам, кайра кийинки жылы барам. Эч кандай неметпей эле. Акырында мен айттым комиссияга, мен беседага келгенден жадабадым, силер менин беседа кылгандан жадабадыңар депчи. Анан өттүм Мичиган университетине. Анарбер деген жакшынакай кичинекей кооз шаар бар, ошол жерге өтүп, анан 1 жыл жашап келдик барып жолдошум экөөбүз. Жолдошуңуз анда аябай сизди ого бетер мынтип алаканга салып Эми Кудайга калган турбайбы? Кудайга шүгүр. Аны менен бир эле Америка эмес, 17 өлкөгө бардык. Бардыгына тең жолдошум алып алдым. Себеби мен докторлук диссертациямды жасаганга анын эмгеги зор. Абдан балдарды карап, кичинекей кандидатский жазып атканда Москвага жылга барып, бир ай отуруп келип аттым да. Ошондо балдарды карап, бардык кыйынчылыктарга чыдап, мен менен кошо жүрдүм. Мынакей анда ал кишинин эмгегин монтуп салайынчы деген экенсиз. Ооба. Эми ошол барганда эже эмне иш кылдыңар? Барганда исследование деп коет экен. Өзүңдүн темаңды изилдейсиң. Мен анда учебный окуу пландарын кантип жогорку окуу жайына кантип жасаш керек, алардыкы кандай, биздики кандай, ошону изилдеш үчүн баргам да, атайын кандай предметтерди кошуш керек деп. Анан мага алардын жаккан жери бир сабакты магистранттарга 3 кандидат келип окутат да. 3 суроо болсо, 3 кандидат бир сабакка кирип келишет. Бу жерде бир сабакка бир кандидат таба албай атпайлыбы? Ооба. А жерде 3 кандидат PhD деп коюшат экен да, кандидаттар да
ошо магистранттарга 3 теманы жазып коет. Биринчи темасын биринчи кандидат айтып берет. Суроо коюшат, баардыгы активдүү катышышат. Экинчи темасын экинчи кандидат айтып берет. Үчүнчүсүн үчүнчүсү айтып берет. Ошонусу балдарга аябай мыкты билим берилет да. Ар бир адам башка бир эле теманы 3 киши баягы суроолорго бөлүп биз бөлөбүз го. Ба тема кылып ошондой кылып айтып беришет экен да. Анан учебный планды көрсөт десек, алып келип ыйлатат бир барактардын баарын жыйылып кетти, үйүлүп кетти да. А мен таң калып отурам, биздики бир эле баракта да. Баягы жазылат немелерге бөлүнүпчү. Алардыкы болсо жанагы бүт мугалимдердин азыркы биз жыйнап атпайлы окуу программасы депчи. УМК деп, учебно-методический программа деп. Ошонун баарын алып келип атат мага. Мен айтып, бул эмнеге кереги бар десем, сиз сурадыңыз го алып кел деп. Окуу пландары ушулар, предметтердин лекциялары бүт баарын алып келет экен да. А биздикиндей кылып, компактный кылып койгону жок экен аларда. Эми ушул долбоор деп коелук чече. Бүгүн дагы иштеп, бүгүн да барып аткандар барбы? Бар. Уланып атат. Ооба, уланып атат. Жылга менден мурун да баргандар болгон, менден кийин да баргандар болгон. Биздин көп кыздарыбыз бул программа менен барып келишти. Аябай жакшы программа. Жакшы программа. Анан кийин эже ошол сизге ошону пайдаландыңызбы? Ооба, келгенден кийин пайдаланбай анан баардыгын тең. Жаңы келгенден кийин эле Америка таануу деген программаны ачтык. Ошол жака барып келгенден кийин азыр ушул убакка чейин иштеп атат бул программа. Окуучулардын Америка жөнүндөгү билимин тереңдетет абдан. Анан Америкага барганда алардын немеси дипломдору жарайт. Себеби биз ошол жактан келген окуу планына карап туруп анан түзгөнбүз да. Америка таануу өзүнчө бир предмет болуп кетип атат да. Бөлүм даже ал деле өзүнчө. Ошону иштеттик, азыр ушуларга чейин иштеп атат. Жакшы эже. Эми мына сиз деген ошентип дүйнөнүн канча бир мына 17 мамлекетинде болдум деп атасыз. Мындайча айтканда англис тилде түш көрүйдүкен дедик. Эми ушул өзүңүз айылдан эле чоңойгон кызсыз. Анан каяктан жүрүп англисчени үйрөнүп атасыз? Кайсыл айылда чоңойдуңуз ошондо? Өзүңүз жөнүндө, ошол ата этегиңиз жөнүндө айтып кетиңизчи. Бул абдан кызыктуу нерсе да. Биз айылдан эле мектептен англис тилин окуганбыз. Кайсы айылдан эже? Токтогул районундагы Бөкөнбаев орто мектебин бүтүргөм. Райондун борборундагы абдан күчтүү, жакшы чын пейили менен иштеген мугалимдер болчу алар. Ошол кайсы жылдары болот? Кайсы жылы бардыңыз мектепке? Мен 56 болсо, 67 жылы болобу? Биринчи класска. Биринчи класска 67 57 жыл барып атпайбы? 67 жылы бүтөм да, 67-68. Ошондо тиги англис тилден мугалимдер бар бекен? Ооба, бар болчу. Аябай жакшы мугалимдер бар болчу. Ожгудан бүтүп келген мугалимдер бар эле. Андан кийин бирок мен врач болоюн деп ойлочумун. Меники абдан кызыктуу да, азыр кээде балдарга айтсам күлүшөт. Врач болоюн деп 4 кыз Самосвалда келдик. Анда автобус жок, могу Бишкек жолу бир кууш эле бир машина өтө турган жол да ал жылдары. Анан Самосвал, бирөө экөө физматка тапшырабыз деп келген, математик мугалимдерибиз абдан күчтүү болчу. Бирөөсү болсо сельхозго тапшырабыз деп келген. Анан баягы Самосвал келип биздин мээбиздин жанына токтотуп койду. Ошого кирип тапшыралы десек. Ошондо жана 4 кыз өзүңүздөр эле 4 кыз болуп эле келип атасыздарбы? Ата-энеңиздер жок эле? Жок, кайдагы ата-эне, өзүбүз эле. Каяка барарыбызды эле билбейбиз. Баягы окуйт десе эле жөнөдүк да. Анан кийин кызык аябай. Анан кийин баягы мединскага тапшыргандан кийин кирип чыгалы деп кирдик да, төртөөбүз тең. Чачтарыбыз узун. Колдоруңарга документтерди алып алгансыңар өзүңөр эле, аттестаттардын баарын алып алдыңар. Бар өзүбүздө. Анан кийин кирсек эле 400 канчанчы очередь деди магачы. Бирөө туруптур күтүп атайын, сиз каяка тапшырасыз деди. Мен Личбекке тапшырайын деле десем, 439 дедиби, 459 деди, ушундай деди да. Анан кыздар айтты, мунун 2-3 күндө араң жетет очередке. Ага чейин жүр, сельхозго баралы, тиги университет национальга баралы деп. Анан кийин келатып эле Касиет деген кызыбыз бар эле, сельхозго тапшырды ал. Ал айда калып калды. Анда азыркыдай бюрократия жок.
дароо эле жатакана берди. Барып тиги санэпидстанция банядан кагаз алып келесиң деп эле 11 сом беле ушундай болчу да. Ал жерде калып калды. Ойлоп атабыз эгер такыр болбосо ошол жерге келип деле жатабыз барыбыз деп да ошондой ой менен. Улуттук университетке бардык. Өзүбүз эле сурамжылап эле жүрөбүз каяктады, кайсы автобуска түшүш керек деп эле. Айке барсак тиги кыз экөө тең математикадан жакшы билчү абдан. Алар математикага тапшырышты дароо эле. Анан аларга да жатакана берди. Дароо эле ошол жерден эле ордер жазып берди да, берип атат. Барып немеге баняга барып эле неме алып келгиле. Тазаланды деген справка алып келгиле деп эле. Анан мен айттым, үчөө тең жайланышып калды да, мен эле калдым. Меники болсо жанагындай 400 канчанчы болуп турат да. Карасам Минфакта эч ким жок. Бир да тапшырган киши жок. Ошол жылдары бир мектепке бир эле мугалим жетиштүү болчу. Бир эле саат аңыз тили болчу да. Анан мен тамашалап кыздарга айттым, эмнеде очередь жок экен. Тапшырам мен депчи. Өзү чет тилин деле жакшы көрөт эле. Тагдырды карабайсыңбы? Атай Кудай таала айдап барып турду ошол жака. Айдап барды да, анан кийин тапшырып салдым. Бара турган жер жок, жата турган жер жок. Тиги кыздар жайланып алышты. Анан мага деле дароо эле ошол жерден эле неме берди, ордер берди. Жатакана берди. Жатакана берди, 11 сом төлөдүк, ушундай төлөдүк да. Анан кийин ошол экзамен тапшырганга чейин эле ушундай болот, чейин эле документ тапшырар замат эле жатакана берип атат да. Документ тапшырар замат эле. Анан ошол жерде жана азыр 4-үнчү жаңы издание салынып атат, Инфактын жатаканасы болчу мурун. Ошол жерге барып 3-үнчү этажга орун берди. Күнүгө ошол жерде окуп неметебиз, сабактарыбызды күнүгө келип карап коебуз экзамендерди. Ошо менен анан 2-4, 2-5 алдым. Билесиз да, кадимгидей эле жооп берип атасыз. Эми кандай жооп бергенимди билбейм, ошол деңгээлде текст окуп айтып бербесек дагы кичине анча-мынча суроо койгонду үйрөткөн да мугалимдерчи. Английскийден өзгөчө. Бирок ал учурда дегенде орустар көп болчу да. Орустар алдыбы экзаменди? Жок, кыргыздар эле алды бизден. Кыргыз мугалимдер эле алды. Турсуналиев агай бар эле. Орустар ошондо эмнегедир жок болду да. Кыргыз эле мугалимдер алды. Английскийден 4 алдым. Кыргыз тилинен 5 алдым, тарыхтан 5 алдым, анан дагы бир сабак кыргыз тилинин жазуусу, өзексүү 2-4, 2-5 болду да. Ошо менен өттүм деп эле эч нерсени карабай үйгө кетип калдым. Качан болот, конкурс бар экенин да билбейбиз. Эч нерсесин билбейбиз, бүттү кетти деп эле. Анан бир күн отурсак, бир туугандарыбыз келип калды. 4 сабагынан тең 5 алып өтпөй калыптыр, юрфака. Жүрөгүм суу дей түштү. Бул 4-5 менен өтпөй калса, меники 2-4, 2-5 да. Мен деле өтпөй калган турбаймынбы деп эле анан ал айтты. Анда юрфака 25 эле бала кабыл алынчу. Ошо мезгилдечи. Жанагы армиядан келгендер, стажы барлар, ошондойлорду алчу да. Тиги кыз жаңы эле Оштон мектептен бүткөн, бир кыздар орто мектебин бүткөн. Тың кыз болчу аябай. Ойлонуп эле калдым, эмне болду? Мен деле өтпөй калган турбаймынбы анда. 2-4 тигиники жалаң 5 болуп өтпөй калса, меники болсо 2-4, 2-5 болсо деп эле анан келдик. Баягы айта турган күнүндө келип анан айтып атат, БЛС деп коет, азыр мына жакта бир кичинекей комнатасы бар, компьютерный класс болуп турат азыр. Фамилияларды айтып атат, баягы уккандардын баары эле чыгып кетип атат, сүйүнүшүп элечи. Мындай карасам 2-3 эле калыптыр. Анан чындап эле өтпөй калган экенмин. Фамилиям жок да. Десем анан акырында бир 2-3 калгандан кийин айтты да. Анан мен да сүйүнүп өттүм деп анан Алмага бардык. Ошол мезгилде алып барчу дароо. Тактага алып барчу. Өттүңүз. Өттүм. Үйдөгүлөр эмне дешти? Үйдөгүлөр эч деле дешкен жок, алар сүйүнүштү да өткөнүнө. Каалаган окуу жайына өттү деди. Ооба, өттүп деп анан үйдөгүлөр алар эмне демегеле, эч нерсе дебейт дем. Медаль алыш керек болчу магачы. Медаль бербей койгон себеби кемпир чалдын кызы деп, окууга кантип өтөбөт бул депчи, районунун кызына берип койгон медалды. Ошондо эле бар экен да коррупция. Ооба, коррупция. Коррупция эмес, эми айда Кудай бар да, баары бир алгыс кийин физматка тапшырып, биринчи экзаменден 5ке тапшыра албай калды да. Бүт экзамен тапшырды. Ошо менен ал ошондой болду. Анан апам партийный работник болуп иштеп жүргөн, ошондон мен райкомго кирем дейт. Мен айттым, апа,
окууга өтүп алайын, анан киресиң деп киргизбей койдум. Ошондочу медаль бербей койду деп ыза болуп атабыз да баарыбыз. Анан кийин аттестаттын баарына 5 коюп койгон да. Анан неме кылбадык, кийин текшерип, оказывается, кийин аттестатты барып, бирөөнү физкультураны 1-2 сабакты 4 кылып коюшуптур. оңдотуп келдик да, барып атайынчы бу жерден айткандан кийин. Ошо менен анан 1-курста окудук. Эч жака чыкмай, жок, азыркы эч ким окубайт го. Лабораториябыз бар, тыбыштарды кайталатып, сөздөрдү кайталата берген. Түнкү саат 11-ге чейин лабораторияда отурабыз. Ансыз эртеси күнү сабакка киргизбейт. Кол коюлбаса, лабораторияда 2 саат отурдуң деп кол коюлбаса, сабакка киргизбейт. Инпакта иштегендердин баардыгы еврей мугалимдер. Москвадан келген, тияктан бияктан. Анан кийин ошентип атып анан окудум. Ошо окуу кандай болду? Жалаң орус тилинде болдубу же кыргыз тилинде окудуңарбы? Орус тилинде болду. Кыйналган жоксузбу? Кыйналдым да. 2-курста мага Тиякта айылда англис тилди тескерисинче жакшы окуп келдиңизби ошондо? Эми аябай деле жакшы эмес, но балдарга салыштырмалуу меники жакшы эле болчу да. Анан бу жерден аракет кылдым, жаттап неме эле күнүгө мектепке, немеге, факультетке барып алып, жаңы сөздөрдү доскага жазат элем. 10 жолу, 15 жолу эстеп калайын деп. Тырышып атып эле окудум да. Ошондо сиз деген катары менен эле эки тилди үйрөнүп атасыз, э? 2-курска Орусчасын дагы, анан кийин англисчени дагы. Орусчаны кыйын болду аябай. 2-курска барганда, орусча сүйлөгөнгө караганда англисче сүйлөгөн оңой болуп калды. Себеби аябай окутат да 18-20 саат жумасына. Өзүң да окуйсуң, анан кийин аябай жеңил болуп калды англисче сүйлөгөн. Орусчаны эми баягыдай эле билебиз да, аябай жакшы деле билбейбиз. Даже мен кийин Москвага барып диссертация жазып жүргөндө деле аябай жакшы билчү эмесмин да, орус тили эми кыйыныраак да. Анан бирок баягы мугалимдер бар, среда бар дегендей үйрөнөсүң да. Анда англичандарды көрчү эмеспиз да, кандай киши экенин да билчү эмеспиз да, европейдер экенин эле билчүбүз. Бир жолу эле ошол Юсаев агайыбыз Канадага барып келди. Ошондо келгенде аябай кызыгып сурап атабыз. Ошондо кандай экен, андай экен деп бардыгынчы. Биринчи ошо киши барып келди да. Америкага. Ал учурда дегенде же барыш аябай кыйын эмес беле, кандайча барып мүмкүн эмес болчу. Ал киши билбейм. Москва аркылуу чечилип, ошондой болчу да. Ошондой болду. Анан немеге барды го дейм, Канадага барды, Америкага эмес. Канадага барып келди. Ошо атайын декандарды бир сүйлөшүп жиберишкен го. Ошол барып келгенде абдан кызыктуу болду да бизге. Ушундай сүйлөшөт экен деп кызыгып калдык аябай. Ошолусу менен окуп кийин жеңил болуп кетти, үйрөнүп алгандан кийин. Ал адамдын өзүнө жараша эле болот да, ар кандайчы. Ошол өткөндөрдүн арасынан же баары бүтүштүбү? Же чыгып да кетишкендер болду? 15 киши бир группада болчу, 7-өөбүз бүттүк. Себеби турмушка чыгып кетти бирөкөө немис тили менен келген английскийге кыйналып таштап кетишти. Ар кандай шарт менен 7-өөбүз бүттүк. 7 студент бүттүк да, бир группада. Бүттүңөр. Эже ошондо тилдерди үйрөнүү, мындай немис тилин дагы кошо үйрөнүп кирип атты да, эже. Экинчи тилибиз француз болчу. Анан эжекебиз бир аз жошураак эле, аябай жакшы билип калгандар деле болду. Эгер мугалим талап кылып сүйлөтүп немете билсе, экинчи тилде эле жакшы сүйлөп калгандар болду. Бирок бизге эжекебиз аябай жош, мындай жумшак адам эле да, өтүп кетти Асеже деп рахматы болгур. Анан жаш да болчу. Бизде армиядан келип окуп аткан балдар бар эле да, алар тамашалашып, эжеке мененчи, эже киного барып келеличи десе, отурганда мейли дейт эле. Чогулуп алып анан эжебиз менен кошулуп анан киного кетчүбүз. Анан кийин ошентип атып аябай деле жакшы билбей калдык да французскийдичи. Окуп түшүнөсүң, анан мындай сүйлөгөнгө чама келбей калды да. Англис тилиндегидей эмес, Англис тилиндегидей эмес. Ошондон эже бүттүңүз, бүткөндөн кийин эмгек жолуңуз каяктан башталды? Университетке, ал кезде ошол университетке шаарда баягы жакшы окугандарды алып калчу эле го? Андай болгон жок, себеби алып калды бир балабызды. Көчөрүп Рахматулла деген балабыз бар эле, ошол калды. Анан кийин андай абдан жакшы болчу. Очередке коюптуз да, мындайынан балдарга карап туруп, ким биринчи орунда болсо, ошол университетке алып калып, мени Жалал жиберди. Неме боюнча, направление боюнча педучилищага.
Анан апамдарга айтып, ушундай болду десем, барбайсың айка, турмушка чыга келип болчумун да. Турмушка чык деп эле анан кийин ошол айка барсаң өзбектерге тийип кетип каласың. Карыган адамдардын менталитетин билесиңби? Деп эле анан болбой эле айылга барып, анан айылга баргандан кийин жолдошума турмушка чыктым. Айылда иштедим, 4 жыл анык айылда иштедим да. Жомарт деген мектепте, Мазарсуу деген айылыбыз, ошондо 4 жыл иштедим. Анан кийин жолдошумду Ошко которду. Жолдошуңуз менен ошол айылга барганда тааныштыңызбы же? Жок, ал бир айылдан эле болобуз, экөөбүз. Мурун эле билчүбүз, жакшы эле билет элек билебиз деп просто мындай ушундай турмушка экөөбүз турмуш курабыз деп ойлончу эмесмин да. Анан кийин ошол жакта айылда жашап калдым 4 жыл. Сиз эми университетти бүтүп, анан кийин чет тилин бүтүп аткан кыз болуп атпайсызбы? Анан агай кайсы окуу жайын бүтүрдү? Ал сельхозду ветврач болчу, ветеринарный врач деп. Анда биякта шаарда деле ошол байланышыңыздар болуп турду. Байланыш болуп, жолугушуп анда санда баягы жердеш. Кыз жигит болуп. Жок, кыз жигит эмес, жердеш болуп деп жолугушат го, кыз жигит болгон эмеспиз. Азыр айтсам тамашалап күлүп калат да. Анан жердештер жолукканда жолугуп, анан мага келип турчу. Анан айылга барып калсаңыз, о деп анан кийин аке, тиги кыздар тамашалачы, ошту кыздар аке деп жүрүп эле тийип алат депчи. Анан кийин келгенде ошо агаларыбыз болот деп эле койчубуз, мындай неметчи эмеспиз да. Ошондо Жалал Абадка агай менен кошо барып атасыздарбы? Жок, барган жокмун, мынаяка жибербей койду. Жибербей койду тиякта. Айылда калып кайра айылга токтогулга неме алды, берди да. Барбайсыңар дегенин, ошондой ата-энем барба деп атат десем, анан токтогулга барып, айылга турмушка чыккандан кийин ошо айылда туруп калдык да. 4 жыл турдук айылда. Анан Ошко кеттик. Ошко барганда инфакка кирдим. Ошол Ошко эже мындай чакыруу болду же? Жок, жумуш менен, жумуш боюнча, э? Жолдошума чакыруу болду Ошко. Ошонун кетти, анан аркасынан мен да кошо кеттим да. 2 балабыз бар болчу, бирөөнү таштап, жок, кызыбыз да төрөлүп калган экен. Бир уул чоң уулубузду таштап, анан бир кыз бир уулубузду алып кеттик анан кийин. Илимге карай багыт эже ошол Ош университетинен башталган окшойт. Ооба, ошол жактан башталды, ошол жактан башталды. Себеби Пан деген Мирон Емельянович деген деканыбыз бар эле, абдан мыкты киши болчу. Эми жогорку окуу жайында талап ошондой да, илимге байланбасаңар кеткиле дей берет эле. Айылда бүт чоңдордун аялдары иштейчү, инфакта, КГБ, МВД начальниктердин аялдары. Алар кайта албайт, анан жөнөкөй мугалимдерди силер иштегиле, наука менен, илим менен алек болгула дейт эле да. Анан кийин бир күнү бир эжеке ФПКга жиберип турат эле мугалимдерди. Аке, мен случайно баратып эле бир Аскар деген однокурсниким бар эле, немецкийди бүткөн. Мектепке 4 саат менен Гагарин мектебине кирдим. Жанагы Назар Алиевдин апасы директор болчу. Анан аны апам тааныйт экен. Анан ошол кишинин үйүнө барып, мектепке иштеш кыйын болчу да анда. Аябай эч кандай саат жок бардыгы. Анан мага бирөөнүн 4 саатын алып берди. Гагарин мектебинде бир жума иштеп, анан сумкамды көтөрүп алып келатсам, анан Аскар деген курсташым немецкий боюнча жолугуп калды. Не бияка повышенияга келдиңби депчи. Анан жок, ушундай иштеп атам десем, ой, сен бизге кел, сен жакшы бүттүң эле го. Алат сени деп, бир мугалим керек болуп атат, анан бир лаборант керек болуп атат деди. Анан эртеси күнү барсам эле, декан жок экен, жана Пан деп атканчы. Башка орунда Ибраев, Асылбек Ибраевич деген бар экен, анан ошол киши неметип туруп эле, макул лаборант болуп иштеңиз деп алып, анан иштеп калдым. Кимиси бир жака кетсе, ошолордун ордуна сабагын берип коет. Окута берем аларды мейилдеп эле. Ошентип атып, анан акырында Мирон Емельянович айтты, ФПКга барышың керек, Ташкентке, повышение квалификацияга. Деп анан ага барбасаң, анда иштебей эле кой дегенден, анан мейли иштебей эле коеюн деп, анан үйгө барсам, жолдошум айтты, операция болуп жаңы эле чыккам, аппендицит болуп. Үйдө кыйналасың бирден, көмүр жагыш керек, андан көрсөң кете бер, мен балдар менен калайын деп, анан ошо жолдошум калды, 2 бала менен үйдө. Барсак, ошо Буранов деген ошол жердеги профессордун үйү экен. Анан аялы муаттар мындай жакшы адам экен, аябай дароо эле билинет да. Мен экөө тигил экөө курсташ экен, алар каяктагы курстагынын баарын эле сүйлөшүп атат. Мен барып эле жерге эле жатып калдым. Араң зорго шок
бүт элек. Ошол мезгилде кеттим да. Анан кийин тургандан айтты, сен кактан болосуң, сен эмне болосуң деп ошону баягы сүйлөшүп, рефератты кимден алдың? А мен айтып коем, я не знаю, бир Буранов деген кишинин фамилиясына жазылып койдум дедим. Десе күлүштү экөөтең, сен Бурановдун үйүндө отурасың депчи. Мата эже айтып калды, неме жогорку окуу жайына болгондон кийин неме кылбайт. Жөн жүрбөш керек, иштеш керек деп мен сүйлөшүп берейин деди күйөөсү менен. Ошондо Москвада докторскийин жактаган жүрүптүр да. Анан макул деп баягы сүйлөшкөн бойдон кеттик, унутуп деле калдык барганда, бияка баргандачы. Анан бир күнү дагы ошентип билимди жасагыла деп кыйлай баштады. Же кеткиле, же илим жасагыла депчи. Анан бир күнү звонить этсем, агай алды. Мен да эч нерсени айтпай туруп эле меня разрешили деп бермин да. Кто ты такая? Для чего разрешили деп ал киши такып сурап атпайбы. Анан коюп койдум, аял айта элек турбайбы депчи. Анан кийин сүйлөшкөндө барып, анан ошо кишиден тема алып, анан иштей баштадым. Демек Ташкенттеги жанагы жогорку иностранных языков деп аталган ТГПИА деген. Ошол жагынан кийин сизге жол ачып берген экен да. Ошол. Пандын бир жагынан жанантип талап кылганы мага пайда болду да. Аябай ушинтип барасың, кааласаң да барасың, каалабасаң да барасың, акчаң бар болсо да барасың, жок болсо да барасың дегени пайда болду да. Сиз кетип эле аябай эле жакшы болгон экен да. Ал учурда эми жаш болчусуз дегендей. Ой, айтпа. Жолдошум мени сумкамды көтөрүп барып, Андижандан 3 сом, 3 эле рубль поездга, общий вагонго билет алып берип, түлтүп салып, акыркы элдин көбүн айтпа. Анан сумкам үстүмөн ыргытып ийет эле да. Туалетке барып отуруп барган күндөрүм болгон. Ошондо деген сиздин жетекчиңиз ошо Ташкентте болуп аттыбы, Ооба, кандидаттыктын жетекчиси Ташкентте болуп атты. Жанагы айтып атпаймынбы? Биякта Ош мамлекеттик университетинде иштеп аттыңыз. Ооба. Илимий ишиңизди ошол жактан алып жактап аттыңыз, окуп аттыңыз. Анан бияктагылар Ош университетиндегилер эмне дешти? Аларга да ошол керек беле, ошол илим посттор керек болчу да, ошон үчүн буларга деле жаккан турбайбы анда? Бир эле кандидат бар болчу да бир факультетте. Лис Александр Наумович деген. Вообще жок, башка кандидат жок болчу эч ким. Анан эми баягы завис кылат да, кактан таптың, эмне кылдың, биз билбептирбиз, мурун бар экенин. Биз деле бара калмак болчубуз. Бирок сиз кетип атканда эч кимси барбай койгон. Ооба, мен жок, аны ойлогон деле эмес. Өткөндө мен 75 жылдыкта неме деп айтып атпайбы, орус мугалимдерибиз. Биз Ташкентте жыргап, күнүгө бир театр, киного кирип жүргөндө сен отуруп иштеп аттың эле. Мына ошонун результаты деп айтып атышпайбы, жыйынтыгы деп. Ошол үчүн түшүнүктүү эже. Ишил сөздүн кыскасы ошол жанакы киши багыңызды ачып, Ташкенттен ошол бүтүп, илимий даражаңызды анан кийин бүтүрүп бияка келдиңиз. Бияка келгенден кийин анан эл аралык университетке өздөрү чакыртып алыштыбы же кандай болду? Жок, эле бу жерде кайнаган бар эле, жана Чиналиевдер биздин туугандарыбыз болот. Ошол бир ректор Бешимов болуп барды эле Ошкуга. Мен неме алып келген жөнөттү, американский волонтерді алып келіп барып депчи, инфаркттан. Анан инфаркттан жөнөткөндө үй биякта эч ким жок да, алардан башкалар деле жаңы келишкен, ошто иштеп жүрүшүп, жанан абдан элекке кайнагам эми. Айырмасы кандай силерге Токтогулдуктарга, мисалы, Оштон келесиңби Токтогулга, Бишкектен барасыңбы? Айдаралиев мен жаңы эле уюштуруп аткан эмени. Мен досум болот, айтам дагы, ишке кир ошол жакка. Кандидатский жаңы эле жактагам. Деп ошентип анан макул деп Калыбек менен сүйлөшүп, жолдошум менен мейли, эгер ошондой иш болсо кире берейин деп кетип калдым Ошко. Иште оюма да унутуп калыптырмын ба, айтканыбызды эле. Бул алар да звонить эткен жок. Анан бир күн эле октябрда пахтага кетейин деп атсам, звонить этет, бияка сабакка кел депчи. Анан кийин сменди которуп коюп, 3-чү, 4-чү сменге, 1-чи, 2-чиге бармакмын да. Анан келе бердим бияка. Келе берип анан ошо кайнагамда ошол жакта турдук. Ошондон баштадык да ишти. Кечирип коюңуз эже. Ошол жанагы Ташкентте кайсы темада жактап келдиңиз илимий даражаңызды? Темасы кандай болду? Бир жерде салыштыруу грамматиканы, англис тилиндеги келер чакты, англис тили менен кыргыз тилин салыштыруу. Типологический категория, футуральность деп коет.
в разносистемных языках деп тема ушундай болду да, грамматика болду. Буга чейин айтпаган эмессизден бөлөк. Жок. Оштонбу? Оштонбу тиги деле республика боюнча. Жок. Эң биринчи тема ушул болуп атат, Ооба, алар ошондойду карап беришет да, жакталбаган темаларды. Биз деле ошентебиз. Жакталган темалар болсо болбой калат анда алып коюшу мүмкүн да. Ал мезгилде жок болчу да грамматиканы Кыргызстандан, кыргыз тили менен салыштыргандар. Шаменова жана мен айтып аткан Фулбрайтка биринчи барып келгендерчи. Шаменова бар эле. Анан дагы бир-эки эле мугалим бар болчу, кандидат. Даже биздин университетте бир жерде деле национальныйда экөөчү эле болчу. Ошто бирөө эле болчу. Бир 10 кандидат болсо, анын бири сиз болдуңуз да, сөзсүз. 10го да жетпейт эле го ошо мезгилде. Азыр көбөйүп кетти. Ошентип же мына бояка эл аралык университетке келбедиңизби? Айдаралиев агай жетектеген, бул агай өзү ошо таманакы маңдай тери менен жүгүрүп чуркап жүрүп ачкан. Ошол кезде аябай шумдуктуу эле эл аралык университет ачылыптыр. Айдаралиев ачыптыр деп ушинтип аткан болчу да. Ушинтип анан кийин ал кишини биз студияга чакырып, аны маек алып эле ушинтип атчыбыз да. Анан жана котормочулук жаат ушул жака келгенде башталды окшойт эже сиздики. Кандидатский бүткөндөн мен өзү ыр жазам, анча-мынча өзүм үчүн да. Анан кийин англис тилге которо койдуңуз ырларыңызды. Жок, ырларды котором, анан кээде аңгемелерди балдарга которуп турам, сабакка иштетебиз, салыштырабыз да, мисалы троптор боюнча. Бир жерде метафора болсо, англис тилинен которгондо, кыргыз тилине которгондо метафора болобу же болбойбу? Ушундай маселелер бар да, аябай кызыктуу. Анан кийин эмне болду? Бирдекени, кайсы бир чыгарманы жаңы эле бүттүм да, которуп. Султандын немеси болбу экен, Канышанын көз жашы экен, эсимде жок. Эң биринчи которгон чыгармаңыз ошо Султан Раевдик болдубу? Эң биринчи которгон чыгарма ал экинчи болду. Эң биринчи которгон чыгарма китеп котордум. Step by step деген окуу куралын котордум. Ошондо неме кылып беришти. Анан кызыга баштадым да, ал грамматикага боюнча болчу как раз. Анан бир жаңы эле ошол Султандын китебин жаңы эле которуп бүтүп, Султандык экен. Бүтүп эле прямо акыркы Канышанын көз жашы. Ооба, акыркы точканы коюп эле отурсам бирөө звонить этип калды. Посольстводон звонить этип атабыз, американский депчи. Сизде которма барбы? Бар болсо ушундай конкурс болуп атат, бериңиз ошого деп. Даже редакция боло эле ошондочу. Жаңы эле акыркы сүйлөмдөрдү которуп бүткөм да, отуруп алып. Отуруп, иштен кийин да которот элем да. Анан ушундай меники неме редакция боло элек, эч нерсе боло элек десем, ой, буйруганын көрөсүз, бербейиңиз. Ошол кайсы жылдар болуп атат эже? 2012 го дейм. Америкадан келгенден кийин да. 2012-нин аягы болуш керек. Же 2013 ушундай. Анан берип жибердим бага, отправить этип едим текстин баарынчы. Анан текстин баарын отправить этип, Отунбаева президент болчу ушул мезгилдечи. Анан кийин чакырат бир күнү Аутсага, американский университетке. Эмнеге чакырды экен деп мындай жазып коюптур, ошо результаты фестиваля депчи. Отурабыз, Султан өзү отурат ошол жерде. Анан кийин мен акырында эле отурам, тиринче эле спокойно эле. Эчтеке билбей эле. Оюмда да жок, биринчи местаны деле ойлогон жокмун. Просто эле ошолорду көрөлү, наверное, жөн эле катышуучу катары чакырса керек деп койгом да. Анан бир маалда бүт чыгармаларга биринчи местаны берди. Анан кийин котормочуларга келди. 3-чү местадан баштады да акырынан. Мен жокмун деп эле отурам тынч эле. 3-чү местаны айтты, 2-чи местаны айтты, анан 1-чи местага мени чакырганда шок болуп калдым да. Жакшы болгон турбайбы деп, анан сразу эле ошол сахнада туруп жолдошума звонить эттим. Ал китебиңиз редакцияда болгон эмес. Эч нерсе болгон эмес. Акыркы чектин койдуңуз, ошо боюнча эле кетти тиякты көздөй. Кетти тиякачы. Анан кийин ошол аябай мага чоң шык берди да. Ошондо бекер Лондонго барып келбедимби? Мына ошол жерден жанагынды тактап коелу. Ошондо мына Султан Раевди дагы ошол улам чакырып атпады. Елизавета өзү кабыл алды. Ошондо деген же сиз чакырылып
Сиз да кошо чакырылып анан кийин чогуу барып калдыңарбы? Жанагынтип Лондонго барып, ушинтип деп эле айтып калышат. Султан барды, Султан эле барды. Султан Елизаветаны көрдү. Биз чыгарманы жибердик окшойт. Кийин Марат жанагы конкурстун немеси уюштуруп аткан жигит жиберди окшойт, бирок анда уже киши өтүп кеткен, Елизавета өтүп кеткенден кийин жиберди. Бирок сиздин котормоңузду көрүп калыптыр да ал киши, Ооба, Султандын немеси менен көргөндө Султан көрсөтсө керек, наверное. Жок, ушул которду деп айтты да. Ооба, ошондой го. А так Султан жолуккан, мен жолуккан эмесмин. Жанагы эже кечирип коюңузчу, ошол тиги Елизаветанын ал жөн эле мындай болжолдоп эле айтышкан го дейм анда. Бирок сиз Лондонго ага чейин анда барып келгенсиз дагы, ошол Елизаветанын сарайын аралап келгенсиз, Ооба. Ошону алмаштырышат окшойт. Ошондой. Мен Лондонго 5 жолу бардым го. 5 жолу бардым. Ошо жанагындай фестивалдарга катышып барып аттым, конкурска катышып барып аттым, конференцияга барып аттым, ошондой симпозиумдарга барып аттым. Дерекке деген проект менен акыркы жолу 2 жолу бардык. Жанагындай PhD кандидат наук программасын өнүктүрүү боюнча Англиядан мисал алып ошолордой кылабыз деп ошого 2 жолу барып келдим. Проекттер төлөп атышты да баардыгын теңчи. Ошонун немеси керек, атак. Бирок королеванын сарайынын жанынан өттүңүз. Ооба, ал жерде көрүнүп турат да баардыгы тең. Кирдик даже, парламентке кирдик, ичине киргизет аяктачы. Биздикиндей кылып неметпейт. Анда киргенде единственный баягы аябай азыр киргизбей да калыптыр го. Текшерет баардыгын, анан отурасың биякта, лорддор биякта, общиндер палатасы көрүнүп турат бүт баары тең. Сөздөрү да угулуп атат, кадимкидей ошондо жер маселесин карап атышыптыр. Жердин эгер арендага алып жанагындай камок коюп иштете турган болсо, ошолордун баасын көтөрөбүз, баасын көтөрөбүз деп айтышыптыр. Ошол маселени карап аттыр. Анан бир пас отуруп эле чыгып кеттик. Бизге көрдүк, сүйлөп аткандарын көрдүк. Ооба, Султан Раев ошентип барып Елизаветанын оолун кармап, кадимкидей могу кыргыз аялдарынын ушунчалык баатыр экенин, баатыр жүрөгү экенин деп ал аябай учурунда ажиотаж болгон. Анан мына Султан Акимович келгенден кийин сизге жолукту да. Ооба, келгенден кийин, жок, китепти бүткөндөн кийин ошол чыкты да. Бияктан жана кийин биз жана тияка конкурска электронный вариантын эле кетиргенбиз да. Анан китеп чыкты. Бирок Султан Акимович билген эмес да ошондой, сиздин которуп атканды. Жок, которуп атканды билген. Билди беле? Эме болбоду. Жанагы Жамал эженин театры бар эле го маңдайыбызда. Туңгуч театр. Ошо туңгучка студенттерди дайыма алып барчубуз да. Постоянно Жамал эже менен кандай спектакль болбосун, мейли англисче болобу, мейли кыргызча болобу, студенттерди алып барчубуз. Себеби филологдор билиш керек да. Анан кийин ошондо барганда мага жакты аябай. Немен эже, Жамал эже өзү аткарды главный ролду. Анан Ханшанын көз жашындачы. Анан айтты, эжеге айттым, эже бериңиз текстти мага. Мага жакты аябай тексти деп эле анан котордум да, алып ошол Жамал эже дагы. Анда Жамал эже эбепке себеп болуп кеткен турбайбы? Болуп кетти да. Ошо театрга студенттерди алып барганыбыз, ошондо көрүп анан кийин эме кылган. Анан сиз өзүңүз эле которуп баштадыңыз, Жамал эже берди, Раев менен жолуккан жоксуз, билген жок. Чыккандан кийин жолуктук. Кийин анан кийин англисче которгондон кийин, анан тетияка баргандан кийин анан билген турбайбы ал киши? Шамдай жанган сөздөр, мынакей, муну котордуңуз, Бул акын эжебиз Тенти Адышеванын ырлары. Ооба, азыр сүрөтүн көрсөтүп коеюн бул жерге. Мына Тенти Адышеванын. Муну дагы сиз өзүңүз билип эле котордуңузбу же? Жок, муну Сырга эжеден алып туруп эле котордук. Ырлары жакшы болчу да өзү. Андан кийин Жомарттын ырларын да которгонбуз жана Чептен эрдин күчүбек деген абдан жаккан бизге. Ошону алып туруп анан мындан кийин Жомарттыкын котордум. Анан кийин одан башка чыгармалар кетти да, анан кийин мына Токтогулдукун котордум. Мына бул Табылды Актан атабыздын Чоң кербес деген китебин дагы эже которгон, мынакей. Мына мен издеп таап эже сизди келет деп аткандачы. Ушуларды колума тийгендер ушулар болду, анан калгандарын менде жокту, өзүңүз айтасыз да. Мына Курманжан датка поэмасын Бүбайша Арстанбекованын. Ушунуку абдан жакшы жазылганда,
мында Султандыкында бир жакшы эпизод берилет Курманжандын мыктылыгы жөнүндө. А бу жерде Курманжандын бала кезинен баштап өмүрүнүн аягына чейинки окуялар берилет бу жерденчи. Бул поэма болуп атат эже. Поэма болуп атат. Анан кийин баягы сиздин ыр жазганыңыз аябай пайдасы тийген окшойт. Ооба, аябай пайдасы тиет. Анан бул ушул котормолоруңузда эже баягы редакциясы да болуш керек да. Англис тилдүү. Сөзсүз антпесе болбойт. Себеби котормодо канча мынча немелерди редактор оңдоп кетет. Элдин алардын настроен билет да, мисалы англичанин болуш керек да редактор сөзсүз. Мына жерде да англичанин болгон, анан бул Лондондон чыккан. Бебайшамын Лондондон чыгарды да бул китепти. Калгандарын берден эле чыгарып аттык. Бирок редакторлор американка, англичанка, британка ошолор тилди билген носитель языка деп коебуз го биз. Тилди билген ошол адам болуш керек да сөзсүз. Анан поэзияны дагы түшүнгөн, чыгармачылыкка кызыккан. Сиз дароо эле тиги баягы ыр түрүндө котордуңуз, Ооба. Ыр түрүндө кылдыңыз. Тигилер бир сыйра карашты. Ооба. Иретке келтиришти, анан жактырышты, анан кийин бастыңыздар. Ооба. Ошондой болот. Ушул убакыттан чеже пайдаланып айтып коеюн. Бүгүнкү сиз экөөбүздүн ушундай баарлашып, маектешип атканыбызга мына ушул Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бебайша Арыстамбекова жана ошондой эле сиздин шакиртиңиз Алтынай Токтоматова деген филология илимдеринин кандидаты, ошол англис тилинде жактаган. Сонун которгон ак мөөрдү. Мына ушул кишилер эже демилгечи болду. Мен да өзүм дагы аларды колдодум. Себеби сиз учурунда кезегинде мына менин апам Шархан Кенжеголова Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген мугалими, эң алгачкы англис тили мугалими. Ошол Сайра Батыркулованын китебин окуп, анан сиз өзүңүз чакыртып атпайсызбы? Ооба. Окуучулар таң калбадыбы? Байбиче келип эле good morning деп десе, студенттердин баары өз ачып калды го. Сүйлөдү да бир эки сүйлөмдүчү. Анан абдан ыраазы болушту. Ошондо сонун жолугушуу болду. Анан рахмат эже сизгечи. Ошол мен такыр күткөн эмесмин. Себеби деген Сайра Батыркулова дагы ошо сиздердин айылдан болуп кетет турбайбы? Апасы менен абдан тааныш экенсиз. Анан ошолордон угуп алып эле анан кийин чалганда мен аябай таң калгам. Апей, Зина эже далай котормо иштерин анан кийин ушул менин апама көңүл буруп депчи. Эми керектүү нерсе да биз мугалим болгондон кийин балдарды эстетикалык жактан көбүрөөк тарбиялашыбыз керек. Байбиченин англис тилин билген жок калган да эч ким. Ошол муундардан. Балдар үчүн ушунчалык бир сонун неме болду да, көрсөтүү болду да аябай. Күтүлбөгөн. Ушул байбиче сүйлөп атса биз эмнеге окубайбыз деген ой келип атат да кийинчи. Мен айттым, көрдүңөрбү кандай жакшынакай сүйлөп берип атат. А силер болсо жүрөсүңөр биринчи курспуз деп коюп депчи. Спектакльда коюп беришти. Ошол мына Курманжан көрсөтүүбүздү уланта берели. Мына Курманжандын датканы ошол которуп бул Лондондо да өттүгү, Бебайша эже. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен барган жокмун да буга Лондондо. Бу жерден чыгаргандан кийин бу жерден өткөрдүк. Бу жерденчи немесин бетачарын бу жерден чакырып атайын. Анан жана Семетейди да англисче которгондо, андагы университеттен Манастын күнүнө карата Семетейдин немесин өткөрүп бердик да. Муну Лондондон ошактан өткөрүштү. Мен бара албай калдым анда. Жана Семетейчи Сейдана апа жөнүндө дагы. Ошону айтып атасызбы, Семетейди которгондо деп? Ооба. Бул кишинин китебин мен Бактыгүлдү деле тааныч эмесмин, кызынчы. Просто китебин окуп эле, Семетейдин китебин окуп, анан ал жерде бир аябай жакшы немелер бар экен. Азыр айтып атышпайбы, Семетей атасындай баатыр болбой калган баары бир депчи. Бирок баары бир адабият катары көп кызыга турган нерселер бар да ичинде. Ошон үчүн Семетейди карап туруп анан котордук да, которгондон кийин которуп бүткөндөн кийин айттым кызына, чыгарганга жардам бер. Десе анан кийин редакторго төлөп берди. Аял киши болчу Шотландиядан. Өзү дайыма редактор болуп жүрүп иштегендерди тапканга аракет кылабыз да. Анан китеп чыгарды. Анан презентация кылдык университетте, Семетейчи Сейдана деп.
анын өмүр баянында аябай кызыктуу үйүндөгүлөрү болбой коюп, ушундай бир кыйнап, баягы Манас дарып кетти деп, анан Манас айткандан кийин анан унчукпай калышат экен да. Ошол кызыктуу аял турмушунун, совет мезгилиндеги аялдын турмушунун кызыктуу жактарын көрсөтөт да аябай. Андан тышкары мен билгенден ушул Бактуу Леженин дагы Тумарханышасын которгонсуз эже. Ооба. Ал Бактуу Леже өзү сунуштадыбы же сиз өзүңүз окуп Окуп, эч ким сунуштабайт магачы. Өзүм окуп эле, жанагы чоң кербести айтып атпаймынбы? Муну спектакльдин барганын көрдүк да. Ооба. Табылдактантымчы, анан дароо эле тиги немеге айттым. Ошол жерде бир орус аял жүрүптүр. Кимден алса болот текстти десем, бирөөнү көрсөттү мага. Анан ошого барып эле айттым, текстти мага жөнөткүлө, мен котором деп элечи. Айткан жок, бул киши деле айткан жок, ким деле айткан жок, Бактыгүл деле айткан жок. Просто өзүм окуп алып эле чыгарма мындай ички дүйнөңө туш келсе, жеңил которулат да, кыйналбайсың. Аябай баягы мазмунун окуп көргөндөн кийин, тигинисин көргөндөн кийин анан абдан неме болуп, жеңил болуп калат да, кыскасы. Ошон үчүн эч ким деле мага меникин которуп бер деп айткан жок. Бактуу Леже деле билген эмес, анан которуп салдыңыз. Ооба, анан кийин Бактуу Лежени чакыралы деп чакырганга успеть этпей калдык, ошо менен ковид башталып кетти анан. Бул китептин бет ачары өттү беле Тумарханышасын? Жок, өтпөй калган. Өтпөй калган. Ошол эже мына эми бул котормолор боюнча аябай дагы кайсы котормолоруңуз айтылбай калды? Сайкалды котордум. Эпостордон Семетей сайкал. Андан тышкары мынакей кыз сайкалды которуптурсуз. Талантбек Шабиев балдар үчүн жомоктор, Замира Жантаеванын поэзиясын которгон экенсиз. Котордук. Котормонун теориялык жана практикалык негиздери, Кытай жомоктору, сөздүн кыскасы. Андан тышкары мына бул жерде англис тили, дипломаттар жана эл аралык укукту үйрөнгөн студенттер үчүн окуу куралы катары көтөрүптүрсүз. Анан президенттин китеби дейт эже. Ооба. Президент ошол жөнүндө китеби жөнүндө. Чыга элек бул жетелик президенткечи. Муну мага Самат деген биринчи китап келип эле, эже ушинтип сиз которот экенсиз, которуңуз дегенинен мен которуп берип бүткөм. Эмнени айтайын деп атканым, анда мурун дагы биздин Кытайдан келишип 5 китепти кытайча которгонго алып кетишти. Анын ичинде жанагы Курманжандатка бар, дипломатия жана учебник бар. Дипломаттар үчүн деген учебник. Иманалиев мурун Атабеков менен жазганбыз биринчи чыгарылышында. Анан кийинкисинде Иманалиевди коштук. Мурунку неме болгон. Министр болгон. Ансыз болбойт экен да, мен специалист катары өзүм чыгара албайт экенмин. Ата учебниктин баарын эле өзүм жазгам. Ошону анан кийин школдун жетекесин котордум дагы. Ошону сиз англис тилинде которуп атасыз, анан ошол котормолорду Кытай тилине которобуз деп кетти. 5 китепти алып кетти. Ооба, 5 китепти алып кетти, Кытай тилине которобуз деп. Анан биз бияктан кыргызчасынан бирөө специалисттерди берели десек, өзүбүздө бар дейт. Кыргыздар бар дейт. Ооба, кыргыздар бар да. Ооба, кыргыздар бар дейт. Сиан университетине атайын барып келдик ошогочу. Ошол 5 китепти алып барып берип, анан кийин келдик. Которулуп бүттүбү же которулуп жатабы? Жаңы башталды. Жаңы башталган экен да. Эми кече эле уруксат алыш керек экен да авторлордончу. Мисалы Бөйайшадан уруксат алдык, Бактыгүлдөн уруксат алдык, ошондой уруксат алгандардан алып жөнөттүк биз. Эми баштагачы. Ханышанын көз жашы. Ооба, Ханышанын көз жашы кетти, Курманжандатка кетти, ушинтип 5 китеп кетти да. Эми аларга англисчеден которгон оңоюраак болгонго окшойт, кээпи? Ооба, англис тилинен которулган. Англис тилинен которгон баары бир кыргыз тилине караш керек да. Атак шорпосунун шорпосу болуп калбаш керек да. Оригинал тил сөз караш керек. Ошого биз бирөөнү консультант кылып берели бияктан кыргыз тилчилерден десек, өзүбүздө бар деп коюшту да. Акта кыргыздар бар экен. Демек, Кудай буйрса, эже сиздин китептериңиз кытайча чын эле ошо дүйнөнү аралап жүргөн экен. Ооба. Болсун, эже, болсун. Кытайча чыгып калса, чоң презентация кылабыз, Кудай буйрса. Эже, мына сиз деген ошол эл аралык университетте жооптуу кызматтарда иштеп атасыз.
факультеттин ошол Мен башчысы 17 болуп атасыз, жыл деканы декан болуп болуп, атасыз. 17 жыл декан болуп Анан иштедим. дагы студенттерди окутуп атасыз. Эми ушуну анан которуп да атасыз. Ушунун баарына кантип жетишип атасыз? Котормо бул хобби да, түнкүсүн отуруп алып, докторский жазып жүргөн өзүнчө аябай кыйын иш да аябай. Анда мен дайыма келип алып, жумуштан келгенден кийин 1-2 саат уктап алып, анан түнү менен иштей берчүмүн. Кайра эртең менен туруп ишке. Жаш кезиңде азыр андай кыйын эми. Эс алыш керек болот да. Бирок ага карабай эле иштей берип дагы эле. Көнүп калгандан Чарчап, эсиңиз ооп, анан жата калып дегендер жок, болбойбу? андай болбойт. Уктасам уктайм, кадимкидей эле жатып алып эле, анан жакшы көргөн ишиңе чарчабайсың да. Эгер ошол кесипти сүйсөң. Сизге анан үйдөгүлөрдүн баары көнүп калган турбайбы анда? Бала бакыраңыз дагы, жолдошуңуз дагы. Мен окат кылбайм, мисалы, келип алып эле кайра компьютерге отурам иштен келип. Ошо мен ошону айтайын деп аткам да, мындай. Үй шыпырып, тамак жасап, чаң жасып деген андай жок. Түш кирбейт, түшүңүзгө да кирбейт турбайбы анда? Убакыт жок анткенге. Жакшы, ошол мен ошо үйдөгүлөрдүн колдоосу кандай деп ошо сурайын деп аткам да. Түшүндүмбү же? Түшүндүм. Демек үйдөгүлөр көнүп калган экен. Сиз жасаган иштердин баары үйдөгүлөр жасайт экен. Келиним бар, жакшы келиним бар аябай. Ошол жасайт. Ооба, анын канча балаңыз бар эже? 2 уул, 1 кызым бар. Алар да сиздин жолуңузду жолдоп ушундай эмгекчил. Жолдогондор иштеген иштеп атат. Чоң уулум судья болуп иштейт, анан кийинкиси кандидатскийин жактады, университетте иштейт. Кызым Америкада. Англис тили боюнча эмеспи? Экөө англис тилин бүттү, инфакты бүтүштү. Сиздин жолуңузду жолдошуптур анда? Экинчи уулум англис тили мугалими. Кызым деле англис тилин бүттү, бирок анан кийин бухгалтерскийди бүтүп алып, экономфакты бүтүп, анан кийин Кениядагы американский посольствода бухгалтер болуп иштеген. Элчилик тарап менен кетишкен турбайбы анда? Арасынан мындай которо коелу деп сиз жылап жок, андай жок. Жокпу? Андай жок. Небере чөбөрө. Неберелерди неметсем билбейм, көрөбүз дейм кандай экенин. Алар кичинекей азыр көрөбүз кандай болот. А так андай жок. Мына сиздин басып өткөн жолуңуз эже ушундай өрнөктүү өмүр болуп атат. Эми көп эле сүйлөшө берсек болот эле. Бирок биз көбүнчө ошол жанакы сиздин ошо тил маселеси боюнча, англис тили эже. Анан кийин котормолоруңуз жөнүндө көбүрөөк сүйлөштүк. Муну айтып коеюн мен. Айтыңыз. Унда акыркында жакында ошол семиотика деп коет, бул жаңы илим да, белгилер жөнүндөгү. Мен докторский диссертациям ушул, анан Манас эпосундагы семиотикалык белгилер болчу. Мисалы, кыргыздар түшүндө ак алма көрсө эркек төрөйт деп айтат го, чыйырдагы айтат го. Ак алма уул болот, кызыл алма кыз болот депчи. Ошол семиотикада азыр эми Оштогу университет мага почетный профессор университетте беришиптир. Ученый советтен уже чыгарышыптыр. Кечээ эле кыздар звонить этти. Эже качан келип алып кетесиз? Биз дагы 75 жылдыкты бияктан уланталы деп атат. Кудай буюрса аякта 23 аспирант даярдабадымбы? Ооба. Вот жакында 23 аспирантым дипломун алды. Ошто бир 5-6 аспиранттар бар, ошолор чакырып атышат окшойт. Биз дагы неметебиз, конференция уюштурабыз депчи. Илимдин кандидаты чыкты эже? 23 аспирантураны бүтүп, дароо жактап анан кийин кетишти. Эми бул оңой эмес эже, оңой эмес. Оңой эмес. Эми бу жерде бир маселе бар да, балдар өзүлөрү да аракет кылыш керек. Докторанттар өзүлөрү дагычы. Аны бир киши эле мен кээ бирлер жазып берет дейт, билбейм андайды. Мага келген кыздар баардыгы акылдуу кыздар. Өзүлөрү эле жазып эле баардыгын тег өзүлөрү аракет кылып, азыр бир аз кыйыныраак кылып койт, жанагы скопусту кошупчу. Мурун андай жок эле да. Анан жеңилирээк болду жактаганга. Азыр деле аракет кылып атышат баардыгы эле. Жакында дагы Курманжан датка боюнча бир кызыбыз жазып атат, ошол жактайт Кудай буюрса. Курманжан датка боюнча. Мисалы, жанагы бешигири бүт дүйнөнүн ырларында бар. Түркү формалары башка, мазмундары кичине башка, а так бешигири деген бүт дүйнөнүн маданияттарында бар да. Бардык эле дүйнөдүн жүзүндөгү улуттуу элдер баары эле ошол тиги баланы соорутушат, бешикке салат дегендейчи. Биз бешикке салабыз. Алардын дагы өзүнүн ошол бешик сыяктуу. Мисалы, биз баланын 40-ын чыгардык десек, Америкада аялдын 40-ын чыгарат экен, жөндүрөт экен 40 күндөн кийинчи. Ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар да.
А так адамдыкы баары бир окшош да. Ооба. Биз окшош күлөбүз, окшош кейийбиз, ошол Туура сыяктуу нерсе да. Туура эже. Мына сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эже. Ошо бекеринен баарлашууга, маектешүүгө чакырган жокпуз. Мен ушул убакыттан пайдаланып, сиздин шакиртиңиз Алтынай Токтоматова менен мына Бореки китептин автору Бүбайша Арыстанбековага Курмандан жатка датка поэмасын сыз которгон. Ушул эки айымга аябай өзгөчө рахмат айтып кетет элем эже. Себеби деген алар айтышты, дароо эле айтышты. Эженин басып өткөн жолу аябай өрнөктүү, мына 75-ке чыгып атат. Ошон үчүн жаштар дагы билсин, сен канал ачыптырсың, ошол каналың аркылуу элдин баарына айтып бер депчи. Мен эч качан эч убакта өкүнбөйм эже. Себеби деген менин буга чейин келген, сизге чейин келген меймандарым дагы ушундай элге жаккан, элге жакын, аларды эч ким тиги ушул нерсени жасабый, же болбосо моуну которбый деп айткан эмесмин, өзүңүз да айтып атпайсызбы? Усубалиев айтпады өткөндө. Эжем эмнеге эле өзү эле жабыша берет экен ошондой иштерге депчи. Кайсы Усубалиев? Неме? Бешебай. Бешебай. Ошо эже ушинтип келатасыз. Жараткан сизге дем күч берсин эже. Сиздин ошо айтып атпаймынбы, баскан изиңиз баарыбызга үлгү. 75 жашка чыгып, мына ушинтип күнгө чейин жогорку окуу жайда иштейт деген эмне деген шумдук эже көз тийбесин. Бар болуңуз, аман болуңуз эже. Анан мына эл журтуңуз карап турат, балдарыңыз карап турат, сиздин дагы каалоо тилегиңиз бардыр эже. Ошол сиздин батаңыз алышсын. Ар ким өзүнүн ишин эле жакшы аткарса, Туура. врач өзүнүн ишин жакшы тейлесе, бухгалтер өзүнүн ишин так аткарса, мугалим жакшы окутса, жумушчу өзүнүн жумушун жакшы аткарса, көчө шыпыргыч көчөнү таза шыпырса, ар бир кесипкөй адам өзүнүн эле ишин жакшы аткарса, коом жакшы болот да. Туура. Ошондой деген ой айтылып атат да. Анан кийин эң бир дагы жакшы бир сөз айтышты. Манасты таратыш керек депчи. Жайылтыш керек. Жайылтыш керек деп. Ушул дагы студенттерге абдан жакшы неме болду. Сонун докладдарды айтып кетишти да. Ошо мен айттым, Манастын тили менен айтканда бул кыйырга кеткен сөз болду. Фамилияларын унутуп калдым, выступать эткендердин Иманалиев деп атыштыбы. Кыскасы келип аябай жакшы маяк куруп беришти да. Мен эмне дейм студенттерге? Эмгектениш керек. Мугалимдерге дагы эмгектениш керек. Жалкоо болбош керек. Азыр жанагындай искусственный интеллект деп айтып атпайлыбы? Ошого көп кызыкпаш керек. Ал жакшы, убакытыңды үнөмдөйт, бир аз, но адамдын мээси деген адамдын мээси. Баары бир өзүлөрүнүн мээсин, башындарын жакшы иштетсе, кыргыз жаштарынан келечекте сонун адамдар чыгат деп ойлойм. Дүйнөгө белгилүү болгон адамдар чыгат деп ойлойм. Биздин кыргыз кызыбыз Кореяда мэр города болуп иштеп атат да азыр. Ошондой жаштар, ошондой адамдар чыгыш керек да. Ошондой деп ойлойм мен. Рахмат эже. Мына сизди көрүп отурган айрыкча жаштарыбыз, көрүүчүлөрүбүз, менин каналымдын көрүүчүлөрү дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетким келет. Мына Зинаида Караева эжени кайра көрүңүздөр. Башынан баштап аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерден өтүнүч, сураныч. Мына 75 жашка чейин чыгып, ошол эл аралык университетте бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат деген эмне деген шумдук. Мына өмүрү өрнөк адамдар деп мына ушул Зина эжеге окшогон апаларыбызды айтсак болот. Эже, өмүрүңүз. Рахмат. Студенттерге айтам да, ата энең бар болсо, мүмкүнчүлүк болсо иштебегиле. Өзгөчө биздин айылдагы адамдардын бир түшүнбөстүгү бар да, мактанышат. Ой, менин балам окуп дагы иштеп дагы жатат. Иштеп келгени менен бер жакта окуусунан кем калганын түшүнүшпөйт да алар. Мисалы башка специальностьти билбейм, биздикинде бир күнү сабакка барбай калса чет тилине, ошол теманы башка бирөө айтып бербейт да кайрадан. Тарых болсо окуп алат, китептерди толтура. Философия болсо окуп алат. Биздики сүйлөш керек, үйрөнүш керек. Ошон үчүн иштебегиле дейм да, иштебегиле, иштеген
мен чылап 75-ке чыкканга чейин иштейсиң аманчылык болсо. Азыр билим алып алыш керек туура убагында. эже. Анан кийин аны иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Азыр дагы дуалингва деп, окутуу деп чыгып атпайбы? Ошону дагы этиятташ керек да. Уруксат берилди деп эле студенттер сабакка келбей коюп атышат. Таптакыр эле. Бизге тиги дуальное обучение деп атайын президент тарабынан уруксат берилген да, мектептерге жетишпей аткандыгынан. Ошого шултоолой эле сабак таштап коюп атышат да. Ошон үчүн иштегенге шашпаш керек. Билим алып алса жакшылап. Анан өзгөчө чет тилин дагы өзгөчөлүгү бар. Мисалы, башка бир ишке киргенде беседага барат да. Ооба. Англисче сүйлөшөт. Эки эле сүйлөмдү туура айта алса, ишке алат. Ошол эки сүйлөмдү туура айта албай атпайбы? Мен айтам, эки татаал сүйлөмдү туура айтып калсаңар, ишке алат силерди. Анын үчүн билим алыш керек, үйрөнүш керек баардык жагынан деп. Рахмат эже, келип маек куруп бергениңизге. Сиздин жана да айттым, өмүрүңүз өрнөк, чоң болобу, кичине болобу, айрыкча мына ата-энелерге угуп коюңуздар. Эженин бүгүнкү менин маегимди, эженин сөзүн, меникин эмес, эми эженин сөзүн улам угуп, жадыңыздарга жаттап алыңыздар. Ушуну менен эже көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Өмүрүңүзгө Кудай береке берсин, көз тийбесин. Бар болуңуз, аман болуңуз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.